Эсендер жакшыларым, оң солго кирбеген ичкиликтер кимдер? Бул кыргыздардын тарыхын кеңири билбейбиз. Тарыхта ичкилик уруулары Түркестан өрөнүндөгү бардык хандыктарда, эмирликтерде хандарды чүкөдөй өкчөп, аталык кылып келишкен. Айрымдары аларды казактарга кошсо, тили өзбекчеге жакын, өзбек деп дагы какшып жүргөндөр бар. Куудул Жамбыл Камчиев ичкилик дегенди огненная вода деп тамашалап жүрөт. Чынында тарыхтан кабары жок адам ичкилик дегенди алкоголь менен чаташтырып алат. Анда кеп башынан болсун. Кыргыз 40 уруудан куралат. 30 уул анан 10 уул. 30 уулга оң канат менен сол канаттагы уурулар кирсе, 10 уул биз айткан ичкиликтер. Ичкилик бул кыргызча кадимки ичкери же төр деген сөз. Тамыры Тээ Алтын Ордого барып такалат экен. Алтын Ордодо ички улус деп хандык административдик аймагын аталыптыр. Хандыктын өзөгүн түзгөн жогорку мартабалуу бектер, бийлер, ичкери бектери деп аталган төрдөн орун алган. Бул түзүмдү Ала Тоого шейбаниттер менен кошо келиптир. Шейбани хандын ички улусу болгон Дешти Кыпчактан келген уруулар орноткон. Шейбаниттерге чейин ичкиликтердин көпчүлүгү булгачылар деген наам менен белгилүү. Булгачы урууларына Канды, Төлөс Тейит, Кесек, Бостон, Кыдыршаалар кирген деп чыгыш таануучу Өмүркул Караев жазган. Азыркы биз тарыхта билген Моголистан деген мамлекет булгачы улусу экенин окуп таң калдым. Эмнегедир ушул күнгө чейин тышкы жана ички душмандар Моголистан мамлекетине монголдордун тонун кийдирдип, Монголиядагы халка монголдорго ээнчилеп бергенин өкүндүрөт. Моголистандын тили, дили, дини, салты, маданияты керек болсо, өзбек казактарга дагы окшобойт. Моголдордун тили азыркы баткендиктердин тили. Силер тамаша кылган баткен говору ордо тили болгон. Кожо Ахмад Яссай, Алишер Навай сыяктуу залкарларды дүйнөгө берген тил. Дал ушул Чагатай тилинде Тоголок Молдо баштаган биздин алгачкы интеллигенция билим алган. Кабылдан баштап Казанга чейин текши түрки элдер сүйлөгөн. Султан Бабур жазып жатат. Моголдор улак тартып, комузда ойногон деп, дютар же домбура ойнобоптур. Кадимкидей ак калпак кийип, калпакты чарчы менен ороп алган. Чарчы менен калпакты орогону биз мусулманбыз дегени чыгар. Азыр ушундай салт бир гана лейлекте сакталып калыптыр. Тойдо күйөө балага ушундай сарпай кийгизет экен. Кош айтасыңар, анда неге могол деп атап калды эгер булар кыргыз болсо, деп. Ал убакта уруусун, улуттунан мурда кайсы монархияга тандык экенин өйдө турган. Түрктөрдү дагы Осмондор дегендей, Чингизиттердин тактыда отургандыктан жалпы элин моголдор деп койгон. Дал ушул булгачылар Тамерланды Самаркандка эмир кылып дайындашат. Кол кутурса өтүгү менен төргө өтөт. Ит кутурса ээсин кабат болуп, Тамерлан күч топтоп, тактыга отургузган булгачы улусун кана вайран кылат. Бул кыргыз тарыхындагы эң чоң трагедия болгонун Мажму ат-Таварихте Сайф ад-Дин Аксыкенти жазган. Булгачылар Султан Бабурдун командасында болуп, колуна кол, бутуна бут болушуп, шейбанилерге каршы турушат. Султан Бабур ооматын Ооганистандан тапканда, булгачылар менен Дешти Кыпчак уруулары бегип азыркы ичкиликтерди негиздешти. Ичкиликтердин көч башында кыпчактар турат. Андан кийин Чыңгызхан менен алышкан наймандар. Канды келбесе хан шайланбайт деген кандылар. Тирүүсүндө төрүн, өлсө көрүн бербеген төлөстөр. Жоону чапкан жоо кесектер. Манастын чоролору Тейиттер менен Нойгуттар, Кыдыршалар, Бостондор, Оргулар. Ошонтип 10 уул ички бектери болуп бекитилди. Жаркент хандыгында, Якуб бектин Жети шаар хандыгында, Кокон хандыгында чечүүчү ролдорду аткарган. Тарыхчы Саул Абрамзондун жазуусунда ичкилик кыргыздары түрк элдерин сөөгү деп жазган. Чынында эле таруудай чачылып, ар кайсы элдин курамына кирип кеткен учурлар көп каталат. Негедир айрым трайбалист, ичи тар туугандар кыргыз тарыхын Ормон хандан башташат. Чынында булгачы улус кыргыздардыкы болгон деп табылды. Акеров менен Тынчболот Жуманалиев эле талашып жүрүшөт экен. Биздин тарых эмне ушул эки тарыхчыга эле керекпи? Дал ушул ичкилик кыргыздарын Мухаммед Хайдар, кыргыздар Моголистандын арстандары деп жазган. Ошого ар бирибиз бабаларга татыктуу урпак бололу, уят кылбай.